кыргызча ушуну эле айтып кетейин. Son менен айтканда биз баягы айтып кеткендей эле июнь айынын аягына чейин дагы бир 2%га чейин жогорулашын күтүп атабыз. Анткени июнь айынын орто ченинде Россиянын нефть иштетүүчү заводдор дүң бааларды дагы жогорулатты да. Кээ бирки мына бензин түрлөрүндө мисалы үчүн $20 бир тоннасына көтөрүп, кээ бирлеринин $30 чейин көтөрдү да. Ошондуктан аягына чейин дагы бир 2%га жогорулашы мүмкүн деп атабыз да. Son менен айтканда 1,5 сом 2 сомго чейин кээ бирки эми түрлөрүнө жараша көбөйүшү мүмкүн. Баалы кымбаттап. Жайын айына чейин айта албайбыз. Биз даже июль айына чейин айта албайбыз да. Июльдун башында 1-числосунда заводдор дагы бааларды коет. Ошол бааларга жараша биз айтып атабыз го дагы маалымат беребиз. Анткени бааларды биз айта албайбыз да. Дагы канчага көтөрүлөт экен, же төмөндөйбү экен. Ошого жараша гана анан кийин маалымат